9 тороодо алтын казган компания мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгы тарабынан жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Жалал Абад облустагы башкармалыгынын кызматкерлери жана алтын казган компаниянын өкүлдөрүнө карата кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 3-бөлүмү боюнча кылмыш иши козголгон. Такталгандай, Тогуз Торо районунда алтын казуу менен алектенген Тоо-Кен ишканасы уруксаттардын жана тиешелүү экологиялык паспорттордун жоктугуна карабастан экологиялык зыян үчүн тарифти жеңилдетилген ставка боюнча төлөп берип жүргөн. Анын натыйжасында мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилгени аныкталды. Үстүбүздөгү жылдын 18-ноябрында издөө иштери жүргүзүлүп, белгиленген тарифте карама-каршылыктар аныкталган. Иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө аныкталган 20 миллион сом өлчөмүндөгү зыяндын бир бөлүгү мамлекетке кайтарылды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Бишкек-Ош автожолундагы Сосновка контролдук өткөрмө пунктунан жасалма акциздик маркалар менен алкоголдук продукцияны ташып өтүү фактысын аныкташты. МСКдан билдиришкенде, рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө унаа токтотулуп, айдоочунан товар коштоочу документтер талап кылынганда ал ордунан качып кетүүгө аракет кылган. Бирок жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын кызматкерлеринин жардамы менен унаа мажбурлап токтотулуп, айып токтотуучу жайга киргизилген. Унааны текшерүүдө өндүрүлүшү шек жараткан жана шектүү акциздик маркалар менен алкоголдук продукциялар табылган. Бардыгы болуп 4206 бөтөлкө алкоголь тартылып алынды. Салык кызматы өлкөнүн аймагында алкоголдук жана тамеки продукцияларынын жасалма акциздик маркалар менен же акциздик маркасыз, ошондой эле уруксат берүүчү документтери жок ташыгандыгы үчүн ташылган товар жана аны ташыган автотранспорт кошо тартып алынаарын эскертет. Ушуга байланыштуу ташуучуларды мыйзам ченемдерин так сактоого, ошондой эле акцизделүүчү товарларды ташуу үчүн бардык зарыл документтерди кошо алып жүрүүгө чакырат.